алыш үчүн жана анткени эду менин жаныман сарай сатып алып, биздин территорияда ошо мага аренда калган жерде сарай сатып алып, бизди ошол жерден сүргөнгө аракет кылды да. Мен сизге Бишкектен келдим, бирок мен ушул жерде ак моюндун кулуну болом. Пенсияга чыгып алып, үй бүлөм балдарым менен ушул жерге Нарындын келечеги туристтик база деп биз чартыр базасына курганбыз. Гослесфондудан балам 9 кишиден турган жамаат түзүп, жана өкмөттүн 377 токтому чыккан. Ошонун негизинде ошо жерге болгон тапкан тергенибизди чаптап 131 миллион сомдук акча влажит эткенбиз. Ошого эң ушуреке областтагы эң алдыңкы туристтик базага жеткен, жыл сайын курап атып. Анан даже өкмөт тарабынан дагы анда туризм деген экономика министрине Данияр Амангелдиевичке болчу 23-жылдын жыйынтыгы боюнча эң алдыңкы туристтик база Нарындыгы деп сыйлыгын да алганбыз. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, биз алга аренда калган жердин госрегистрден китептери бар, бүт салынчу жерники, ижара калган жердики. Биз архитектуранын бардык салынган проектилери менен болчу. Анан бизге 24-жылы мындан 2 жыл мурун УКМК тарабынан сразу айтылып, бизге колубузга кагаз бербестен текшерүү кылып чаптап, мени 1,5 айга камап, өз каалооңор менен өткөрүп бер деп вынуждать эткен. Биз ошол учурунда сиздерге дагы президенттин аппаратына дагы кат жазганбыз. Бирок эч кандай реакция болбой, ошол боюнча мага камалып жатканда мен ушак Нарында да иштедим эле. Ошондо мен инфаркт болуп, ошо 1,5 ай кызматка келбей дарыланып калып, аргасында мен кеткем да. Рахмат. Анан Барбы сизде маалымат? Садыр Нуржевич, маалымат бар бизде. Аксакал Сабек Абдыгазиев губернатор болуп турганда, губернатор орун басары болуп турганда 2005-жылы жер тилкесин өзүнүн баласына мыйзамсыз алган. Ошол жер тилкесине мыйзамсыз. Бул киши губернатордун орун басары болуп турганда 2005-жылы. 2007-жылы. 2007-жылы. Мыйзамсыз жер тилкесин алат. Канча жер тилкесин алган? 25 соту, бирок жалпы 160 гектарды алган. Ижарага. Лес косун жер 160 гектар жер. Анан бул 131 миллион сом влажит эттим дейт. Барбы вложениясы? Вложениясы курулуш мыйзамсыз курган, бирок жер кыртышын бузуп 1 миллион 175 миң сомду мамлекетке төктүрткөнбүз. Анан тергөө баягы алган жердин кыртышын бузду деп. Анан өзүнүн жерин эмес, кошуна жерге бөлөк контурга курган. Ал жер аянтта 25 сотая куруш керек болчу, 20-контурга. Бирок 20-контурга курбай, 19-контур түз жерде жайгашкан. 20-контур кыйгаш жерге жайгашкан. Ошон үчүн туристтик машина токтогон жерге, ыңгайлуу жерге куруп мыйзамсыз. Ошол эс алуу жайды өзүнө ыйгарып алган да. Анан түз пайдаланчу жерди мындай айдоо пайдаланчу жерди куруп салган экен да, бийигирээк жакка курбай, тоо жакка курбай. Ошону түшүндүмбү? Ооба, так ошондой. Туура айтып атабы? Анан өзгөчө кыргызстан министрлигине өткөрүлүп берилген туристтик комплекс 25 декабрь 2025-жылы Атбаш район сот тарабынан өкүм чыккан. 7 жылга эркиндигин ажыратып алган бул киши, бирок мунапыс мыйзам негизинде кылмыш жазасынан бошотулган. Күнөөлүү деп табылган, мыйзамсыз берилгени аныкталган. Бунун салган акчасы кайтарылып берилди беле 131 миллион. Эгер болсо салынса, же салынган эмеспи мынча? Салынган, бирок ал жагынан эсептөө палатасы тарабынан текшерилген эмес да. Мыйзамсыз болгон үчүн амаликке кайтарылып берилген эмес экен да. Канча жыл колдонгонсуз бул жерде? Садыр Нуржевич, кечиресиз, бул кишинин айтып атканы точно жанакыреки Элдар Ташиевдер баштап мага койгон претензияны эле булар айтып атышат. Ал жерде деген госрегистрдин китебинен бир шак жана только туалети менен гана атканасы чыгып кетти. Анткени ал тик бет, сиз айткандай мен жолго чукулдатып салып алган жокмун. Наоборот, тоонун өйдөрөөк жагына жанакы выдель деп атпай, бир ортосунда айырмасы 20-30 метр. Ал деген баягы бир үйдүн бул бурчу болсо, бул эшикке чукул болуп калыптыр деген гана сөзү. Булар мени алыш үчүн жана анткени эду менин жаныман сарай сатып алып, биздин территорияда ошо мага аренда калган жерде сарай сатып алып, бизди ошол жерден сүргөнгө аракет кылды да.
Анан эми бул кишилер айтып атат. Кандай кылалы? Эмеси боюнча. Так, мындай талашсаңар азыр дагы 2 саат талаша бересиңер. Так, мен азыр мына курулуш министри менен губернаторго ишенейин. Прокурорго дагы эмес. Эми прокурор бул күнөөлөөчү адам да соттор. Чечимде чыгып калганда атпайбы. Өкөңөр комиссионуна барып туруп, дагы тиешелүү адамдарды алып туруп барып текшерип көрүп, чындап эле прокурор айткан туурабы, же тиги кишиники туурабы, мага айткылачы. Бүгүн ошону көрө кеткиле. Жакын жердеби ал жер? Да, бул ат баш менен ардын ортосунда эле. Жолдо эле. Чуп-чукур жолдун кетип жээгинде. баратып, кире кеткиле дагы бүт көрүп туруп анан. Сен эми курулуш министри билесиң да, туура жерге курганбы, туура эмес жергеби? Бул киши айтып атпайбы, 21-контурга эмес, 19га куруп салган деп. Андай болгон болсо, анда бул киши неправ болот. Анан жерди мен түшүнгөн жокмун. 21 сотук жерди алып туруп, анан кайра 160 гектар жерди алган дейсиз. 1 гектар жерди алган, ошонун ичинен 25 соту жерге куруп атат. Жалпы 160 гектарды ижарага алган. Баласына алып атабы? Баласына алган, колдонгонго. 2007-жылы, Токой чарба жерин. Ал мага 160 гектардан бир тыйындай да кереги жок болчу. Анткени өзү чар деген кокту болгону 1,5 километр эле кокту. Анан тескейинде карагай. Бирок сизде колуңузда китебиңизде 160 деп 160 гектар деп. Кереги жок болсо эмне кыла алдыңыз анда 160? Анткени себеби эл эс алып 20-30-40 эле колдонбойт белеңиз анан сот. Эс алып келгенде Сардор Кожоевич, эл деген эң баштан ылдый жакка деле отура берет. Анан биз аргасыздан баары бир мага жоопкерчилик, ошо өрттөп от жагышат, мусор таштап кетет. Биз барып машинесин каттап постоянно ошо коктуну көзөмөлдүк кылчубуз. Зам губернатор болуп канча жыл иштедиңиз 2007-тен? Анан мен 2,5-3 жылга чыккыл иштеп, жанакы инфаркт болуп, анан мен кеттим. Даже ошореки баланста турган Токойду как будто менчикке алып алгандай кылып 1,5 миллиард сомго баалатып, бүт ЛТР-КТРден деген мени ушунчалык кышыбады, менин деген кысматым момдай эле шырма болуп эле ошондой кылып атты, биринчи сам деп кысматынан алып пайдаланып алып алды деп. Баары законный алынган. Агентствонун катынын уруксаты жана 377 токтомдо биз ишкер инвестор катары, ички инвестор катары биз 131 миллион. Азыр дагы мен түшүнүктүү болду. Азыр жолдо кетип баратып, бүт видеого тартып, дрон бар бизде. Дрон барбы алдарда? Дрон менен дагы, видео менен да баарын тартып баран. Нарынгала баргылачы жолдон.